Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын жетекчиге жеке талап китебинен номер 4 сабак. Мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жетекчи адилеттүүлүктөн тайган күнү кызматыңдан тайганыңдын башталышы. Анткени адилеттүүлүк бул Кудайдын касиети. Биринчи, жакшы жетекчи болуудан илгери жакшы адам бол. Экинчи, өзүң башкарган тармактын эң мыкты адиси бол. Ал үчүн өз кесибиң, адистигиң боюнча терең, ар тараптуу билим ал, казып оку, үйрөн. Бул багытта атамекендик дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаны үйрөн. Уялып тартынбастан барып чакырып үйрөн. Шакирт түшүп үйрөн. Үчүнчү, кесипкөйлүк жетекчиликти өздөштүрүүдө акча, каражат, убакытты аяба. Өзүңө өзүң инвестиция сарпта. Төртүнчү, жетекчиликке даярданып анан кел. Мүмкүн болсо жетекчи болуп келгенге чейин өзүңдүн билим, тажрыйба жөндөмүңдү өстүр. Бешинчи, жетекчиликке келгенде сага чейинкилердин ийгилиги, кемчилигин, иштин абалын таанышып үйрөн. Алгач мониторинг ал. Бул сенин кийинки өсүү өзгөрүүңдүн баштапкы өлчөмү болот. Алтынчы, санарип IT технология, инновацияны терең өздөштүрүп, кеңири жайыл. Жетинчи, бардык иштөөчүлөрдүн адамдардын инновациялык технологияны билип, пайдалануусуна жетиш, оку, даярдыктан өткөз. Сегизинчи, эмгекти илимий уюштурууга чоң маани бер, аны үйрөнүп, үйрөт. Тогузунчу, убакытты үнөмдөп, бардык ишти убакыт менен бирге пландаштыр. Ар бир саат, күн ишке арналып, чоң максат, пландар менен байланышта болсун. Онунчу, бардык ишти алдын ала ойлонуп, адистер менен кеңешип, талкуулашып пландаштыр. 11. Иште ыраттуулукту сакта. Ошол эле убакта иштин стандарттык эмес жол методдорун пайдалан. 12. Максатка жетүү жана пландарды аткаруу үчүн өзүңдүн жана жамааттын ишмердүүлүгүн туура уюштура бил. 13. Билим, тажрыйбаңды, ой пикириңди топтоштуруп, өжөрлөнүп иштей бил. Изденип иштөөгө тырыш. 14. Билбесең башкалардан сурап үйрөнүүдөн уялба. Кесипкөй адистер, тажрыйбалуу ишмерлер эл менен кеңешип иште. Ал үчүн эксперттерди, күчтүү адистерди жалдап, алардан сын пикир, сунуштарды угуп пайдалан. 15. Өз ишмердүүлүгүңдү анализдей бил. Аналитикалык иштөө методун өздөштүр. Урматтуу угармандар, мыкты жетекчиликтин 70 сыры деген теманы сиздер 15 сыры менен тааныша алдыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.